ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын несі жаратуучусу, ырыскы берүүчүсү, тарбиячысы, көзөмөлдөөчүсү, багыттоочусу, туура жол ээси, акыреттин падышасы, падышалардын падышасы. Эбиз кожобуз Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Жана бизди шыктандырган жашоого үйрөткөн, жетелеген, жетектеген көсөмүбүз, жолбашчыбыз, пайгамбарыбыз Хазирети Мугалимибиз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам айтабыз. Андан соң, ассаламу алейкум Кыргызстан, орозоңуздар кабыл болсун. Назарыңыздарда кайрадан 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен. Бүгүн да ошон менен орозонун 3-10 күндүгүнө карай күндөр ага баштады. Бүгүн тагыраак айтканда алгачкы 10 күндүктү биз жеңдик десек болот ушу күн менен. Бир чети кубанабыз, орозо бүтүп атат деп. Бир чети көбүрөөк капаланабыз, орозо бүтүп атат деп. Эмнеге орозонун ыгын таап алгандар, орозодон ырахат алып көнүп калгандар орозо менен коштошкусу келбейт. Ошондуктан жылдан жылга Аллахына жалбарып суранышат. Аллахым эмки Рамазанга да жеткире көр, эмки Рамазандагы орозоңду да бизге ыраа көр деп. Өткөн жылдагы намазыбыздан, оозубуздан түшпөгөн дуаларыбыз кабыл болгонбу? Бүгүн мына ушул орозодо сиздер менен жолугуп отурабыз. Жалгыз эле мен эмес, мен убада кылгандай бүгүн менде студияда эки сонун берекелүү конокторубуз бар. Биринчisi Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын наиб муфтии, орунбасары, муфтийдин орунбасары устазыбыз Аким Эргешев. Экинчisi, мен билбейм, мамлекеттик таналуу кандай болду, таналбадыбы, же бул нерсе көзгө илинбеди, бирок мен үчүн баатыр, менин досум, ошо жер шарын өзү реалдуулукта шар экендигин көрүп чыккан, өзүнүн жеке учагы менен учуп өткөн досум Сайызбек Салиев бүгүн бизде конокто. Салам алейкум. Алгач эреже катары сиздерге чакан убакыт куттуктаганыңыздарга, алгачкы сөзүңүздөргө калайык калка айта турган оюңуздарга эркен микрофон. Баштаңыз. Мен биринчи жанатан бери отуруп таанышпай калыптырмын. Өтө улуу киши менен отурган менен сөздүн арасында тиктеп эле отура бериптербиз. Мен силерди тааныйт деп ойлоп турдум. Жок, ошончо. Сайызбек Салиев менин досум эмес, сыймыктануу менен айтам. Ошон үчүн сизге сөз берейин. Куттуктай бериңиз. Рахмат устаз. Биринчиден урматтуу телекөрүүчүлөрдү баарын ыйык биздин Рамазан айы менен куттуктайбыз. Көп кыргыз элине, кыргыз журтуна жакшылыктарды алып келген айлардан кармаган орозолордун баары кабыл болсун. Бүт калың журт ушу орозо кармап, ушул ыйык орозонун шарттарын аткарып, жакшы ниет кылып, көп үй бүлөлөр мына ооз ачырып, жакшы ниеттер менен көп үй бүлөлөр азыр мына ифтар кылып отурушат. Ошолордун баардык суранган ниеттерин, Аллага жолдогон суроолорун аткарып, Алла таалам кабыл кылсын деп айтам. Мен деле жалпы жумура журтту ушул улуу Рамазан айы менен куттуктоо менен биргеле. Ушул айдагы жасаган жакшылык амалдарыбыздын, дуаларыбыздын, тилектерибиздин кабыл болсун тилеп суранып өтөмүн Кудай Тааладан. Аны менен бирге ушул айды сиз жогору жакта билип өттүңүз. Убакыт ушунчалык тез болгондуктан биринчи 10 күндүк бүтүп калды да. Эми канчасы калды дегенде, эми азы калып калды. Эмне үчүн дегенде биз Рамазанга кирип аткан мезгилде мана эми кирди деп аттык эле 10 күндүк өткөнүн биз байкабай да калдык. Ошондуктан Кудай Таалам бул сааттарды, бул күндөрдү баалуу, салмактуу күндөрдөн айлангансın. Аллах разы болсун. Урматтуу коноктор, адаттагыдай эле бизде колдоочуларыбыз бар. Ошо биздин долбоорго атайын чын жүрөгүнөн ошо кандай десем, өздөрүнүн өндүргөн азыгынан сиздерге берип коюунду өтүнгөн компаниялар бар. Бул Let's Go суусу, адал устаз, адал суу. Ушундайын басып айтам. Аль-Халал эт азыктары жана Ратана шириндиктери. Жана ошондой эле бир сюрприз бар. Мунуну биздин балдар өздөрү чыгарат. Мен муну Мазда деген өрүк шербети, баткен өрүгүнөн бул коммерциялык максатта айтып аткан жокмун, анткени бул коммерциялык иш гана эмес. Түшкөн кирешенин бардыгы 100% жетим жесирлерге кетет. Вакыф мындай айтканда. Ошон үчүн муну мен өтүнөм, туура түшүнүңүздөр, азыр Фрунзе мындагы боорсок
Дагы бир катар дүкөндөрдөн сатып алсаңыздар болот Ооза чарга. Мазда шербети 100% баткен өрүк кагынан. Кааласаңар азыр ачып ичсеңер болот. Рахмат. Кааласаңар үйгө барып. Муну көрдүңөр тетир буруп коеюн реклама дебесин. Маекти улантабыз. Рамазандын тарбиясы жөнүндө сөз кылгым келет силерге. Рамазан айынын тарбиясы жөнүндө. Мен түшүнөм, Сайызбек. Бу жерде эч кандай эме жок. Бул киши диний киши. Биз экөөбүз жөнөкөй катардагы кишибиз. Бирок бизге да кандайдыр бир деңгээлде тарбиясы бар да. Албетте. Акыл калчайлы ойлонуп көрөлү. Телекөрүүчүлөрдүн көбү бизге окшогон адамдар. Алгач сөзүмдү сиз мени абдан жакшы тааныштырып өттүңүз. Муфтийдин орун деп орун элем. Азыркы күндө мен муфтияттагы окуу бөлүмүнүн жетекчисимин. Ылдыйлообу же жогорулоо? Бул ылдыйлоо. Иншалла. Жоопкерчилигиңиз жеңилдеши менен. Рахмат. Ошондуктан бул жумурай журтка, телекөрүүчүлөргө туура түшүнүктүү, туура маалымат жетсин деген максатта айтып атам. Сизди катачылыгыңды оңдоо эмес болбосо. Ошондуктан биз тарбия айына келген соң биз тарбия айынын касиеттерине же болбосо орозонун өзүнүн инсандарга берген тарбиялык сабактарына токтолсок, билесизби? Мына 10 күндүк бүтүп баратат. 10 күндүн ичинде эле биз өзүбүздөгү болгон чоң өзгөрүүнү байкадык. Кечээ биз окуй албай аткан намаздар окулуп калды. Кечээги баракталбаган китептер баракталып калды. Кечээги окулбаган Курандар окулуп калды. Кечээги жасалбаган жакшы амалдар менен биздин жашообузда, күнүмдүк жашообуздун убактысы узарып, көбүрөөк убакыт менде бар экендигин туя баштадым да. Бул эмне десек, мен өзүмө болгон мамиле менен же болбосо орозо мага калтырган тарбиялык кээ бирки кадамдар аркылуу мен ушул утукка жетип отурам. Ошондуктан бул бизге калтырып аткан пайдасы катары карасак, бир тарбиялык жагына келген учурда билесизби, мунун баары эмне менен ишке ашып атат. Орозо бул адамдарды Кудай Тааланын буйругуна жооп берүүгө үйрөткөн амал. Ибадат. Инсан ушунчалык Кудай Таала Куранда айтат: "Иннал инсана кана жахула." Албетте инсан ушундай бир надан болуп жаратылып калган. Караңгы болуп калганбыз. Эмне жагынан караңгы биздин телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн эмнеге, кимге болгон мамиледе дегенде биринчи өзүбүзгө болгон мамиледе караңгыбыз. Өзүбүзгө болгон мамиледе биз наданбыз. Эгерде биз өзүбүзгө сергек караганда, анда өзүбүзгө ушул Рамазан ичиндеги жасап аткан ишибизди эле 11ге көбөйтөлүкчү. Же болбосо Рамазан ичиндеги убакыт узарган убакыттарыбызды 11 айга таң жылдырып коёкчу. Өмүрүбүз 1 жылдык өмүр менен 11 жылдык өмүр болуп өтмөк. Айтайын дегеним, Кудай Таала бизге кайсы бир өкүмдү бербесин, же кайсы бир тыюуну койбосун. Экөөнүн тең ичинде бир чоң сыр катылат экен. Ал сырларды биз качан өзүбүз жеткенде туят экенбиз, ага чейин өзүбүздүн жанагы надандык менен жашайт экенбиз. Андыктан орозонун эң алгачкы бизге калтырган сабагы бул Кудай Тааланын буйругуна баш ийүүгө үйрөнөт экенбиз. Натыйжасында эмне келет дегенде, натыйжасында биз айткан катылуу сырлар ачылат экен. Биз бүгүнкү күндө карап көрсөк, ашыкча азыктан деле тыйылсак жашай алат экенбиз. Буга биз ынандык. Биз таңында туруп, багымдат намазды өз учурунда окуп, ага чейин ойгонуп, оокат тириликти баштап, анын аркасында келип, ашыкча намаздарды окуганга, Куран барактаганга, Алла астында истигфар айтканга, же болбосо кетирген жакшы жаман иштерибиздин баарын бир катар эсептен өткөрүп, анан келип аткан жаңы күнгө дагы кайсы бир жакшы максаттарды, пландарды коюп койгонга бизге кенен убакыт болуп атат. Эгерде биз таңынан саат 3:30 тартып убактыбызды кечки тарабый бүткөн мезгилге чейин 12ге чейин койсок, биз адаттагы башка күнгөгө салыштырмалуу биз 1,5 эсе эффективдүү эмнеге өткөрүп атабыз күнүбүздү. Анан сырткаркысы эмне дегенде, Кудай Тааланын койгон чектерин аткаруу менен биз эң бир чоң жеңишти ишке ашырабыз. Ал эмне дегенде, адам өз напсисине кул болуп 1 жыл бою иштеп келсек, эми биз 1 ай ичинде ошол кул напсиге эмес, ошол напсини жараткан улуу Аллага кул болот экенбиз.
Бул билесизби эң чоң жеңиш. Пайгамбар саллаллаху алейхи менен сахабалар чогуу бир эң чоң казаттан кайткан мезгилде сахабалар ойлошкон, тарыхта адамзат башына түшкөн чоң кайгы күн ушул болсо керек. Ушул кайгыдан кийин эми кайгы болбосо керек. Ушул оор күндөн кийин оор күн келбесе керек. Себеби дегенде сахабалардын ошол казаттан, ошол салгылашуудан көпчүлүгү кайтпай калган, көпчүлүгү майып болгон, көпчүлүгү ач жалаңач эптеп жанын сактап кайткан мезгилде пайгамбар айтат, эми мындан да чоң казатка кетип атасыңар деген. Сахабалар таң калышып, эми мындан өткөн оор күн келсе кандай күн болду экен, я Расулалла, ал качан келет дегенде, ал келчү күн эмес, ал силердин күндүгү жашаган күнүңөр деген. Ал күндө силер өз напсиңерге болгон күрөш деген. Көрсө мына ушул айдын тарбиясы аркасында жөнгө салып, аны кишендеп, аны ооздуктап, аны башкара билип, аны тизгиндеп, аны дайыма баягы кумардын же жеке ышкынын жетегине калтырбай, улуу жараткандын буйругуна, улуу жараткандын жолуна салганга көндүрөт экенбиз. Аллах разы болсун. Жанагы биздин тилде айтканда профилер менен отурсаң ошондой. Алла разы болсун. Мен Сайызбек жөнүндө айтып берсем сөзүм көп устаз. Бул киши менен көп жанында жүргүм келет. Мен жантан бери кирип отуруп алып туруп, бул бизге менен же алып баруучу дейин десем, Мыктыбек өзү алып баруучу болсо, конок келген кишиби деп койсом, тааныбайт экенмин, кечиресиз, мен дагы бир жолу кечирим сурайм. Мындай атактуу кишилерди биз сыртынан билебиз экенбиз, анда жүз көрүшүп отурган эмес экенбиз. Туурабы? Жана табий адамдарда бир сезим болот го. Ооба. Бир батырлардын алдында жүрүп өзүн көрсөтүп алгысы келет го. Мен Сайызбектин алдында өзүм көрсөтүп алгым келет дайым. Жолугушууларга чакырам, кел досум. Анан бул көп сүйлөй бербейт. Мен бул жөнүндө сүйлөйм. Өзүм учуп келгенсим. Бирок бүгүн сага өзүң сүйлөйсүң эми. Рамазандын тарбиясы деп атпайбызбы? Мен мынау сенин жер шарын айланып учканыңды бир тарбия катары айтып бергениңди каалайм да. Бул эмне болгон учуу болду өзү. Бул жанагы жеңиш деген сөздү айтып өттү. Бул эмне болгон жеңиш? Адатта биз бир ишти кылып алып кийин коркобуз го. Азыр ушу коркунуч барбы? Албетте коркунуч болот. Бирок мен ушул сиздин телебериңизге келип айткым келет. Мен дайыма чөнтөгүмө кичинекей Куран салып жүрдүм. Аллаху. Ошо жер жүзүн айланганда. Дайыма анан самолетту, учакты жандыргандан ошондо бисмиллахир рахманир рахим деп самолетту жандырып учуп жүрдүм. Анан элестетиңиз, сиз океандын үстүндө сиздин кичинекей учагыңызды 15-20 метр ыргытып шамал чапканда Алладан башка коозуңузга эчтеке келбейт. Реалдуу Аллахтын кудурети ошол жерде көрүнөт. Ошончо атеисти самолетке чыгардагандан кийин кулатып көр дейт го. Мен Кудай сактасын, атеист эмес, бирок Сайытбек чындап эле акыйкатты айтып атат. Алла Таала Куранда бул жөнүндө көп айтып өткөн. Айта берсеңиз. Ошондон андай экстремальный келгенде, экстремальный ситуация келгенде, чында атеизм бул мындай эле деген сөздүн баары Алладан башка адамдын оозуна келбейт сөз. Чындап эле. Эми мен ошо жолдо жолукканда ар кандай диний өлкөлөрдү көрдүм. Бирок Африканын 70% ошол мусулмандын өлкөлөр. Мен 1 сентябрь күнү Кот-д'Ивуар деген өлкөдө, берег слоновой кости деп коет. Абиджан деген шаар бар. Бул Западная Африка, Тынч океандын боюнда. 20% эл мусулман калк экен. Анан мага мындай кызыктуу болду, булар Курманайтты кандай өткөзөт эми. Ушул Курманайт десем, ушу эртең менен карасам, Курманайт жакындап калган эле. Жакындап калып аткан. Курманайтты кантип өткөзөт экен деп байкасам, поезд менен ушул Африканын тиги саваннасынан поездга толтура ушул кой, эчкинин баары келет экен. Поезд менен келет. Анан ушул портко келип калганда башка жака да алып кетет окшойт. Порттун жанында ушу эл тим эле укмуш африканецтер. Анан ушул кара өңдүү элдин баары эле соодалашып эле
кой эчкини машиналарына жүктөп, арабаларына жүктөп. Өздөрүндө кой багылбайбы экен? Жок, шаар ал, чоң столица, шаардын ичиндеги адамдар. Ал анан мен ошол жерде мындай бир немеге кылдым да, мына биздин кээ бир кандай десем, моюн сунбагандарга, ушул Африканын ал жагында да ушу Алла Тааламдын немесин буйругун аткарып, ушу курмандык чалып кылып аткандарга мен ушу аябай ыраазы болдум, аябай ыраазы болдум. Анан Филиппиндердин 80%га чейин булар католик калк болот. Католик калк, бирок 15% мусулман болот. Анан бир келип кол аэропортто суу ичип турсак, анан ошол жер аэропортто ресепшнда иштеген аял киши улгайып калган. Анан ал англисче сурап калды, кайсы религиядасыз деп. Анан мен айттым, муслим десем, I know, мен билем деди. Анан бирок ал бир жакшы фраза айтты, мен ошо жүрөгүмдө калды. God is single, Кудай бир дейт. Бирок ага жол ар кайсы деди. Ага жол ар кайсы деп айтат да. То есть ал айткан себеби биздин мусулмандык диндин сыйлайм дегенди силер ушу өз айткысы келди да. Биздин гана дин туура деген жок да. Жок, ал айтты ушу. Анан мен аябай ыраазы болдум ал кишиге. Вот. Анан албетте дайыма бул экстремалдуу нерсе да, тиги океанды кесип өтүш, ага эсеп кысап кылыш, эми баягы баарын эле Алла Таала деп кете бербейсиң. Алла Таалам да сага акыл берген, ошону туура эсепте деп. Дайым техниканы карап, эң биринчи ушу күйүүчү май, бензинди туура расчет кылыш керек. Эгерде бензинди туура, шамалды туура эмес эсептебей калсаңыз, бир аралдан экинчи аралга жетпей каласыз. Коно турган жер жок, суу. Анан сууга эми биз эсеп кылганбыз. Эгерде мотор отказ болуп калса, биз сууга конобуз деген расчет кылганбыз. Сууга конгондон кийин бизде 40-45 секунд убактыбыз болгон, биз эсеп чыгарганбыз. Анткени бензин суудан жеңил болот. Ошол жеңилдик 40-45 секунд убакыт берет, пока самолет океанга түшүп кетпес. Ошо 45 секунд ичинде биз чыгып, самолеттен чыгышыбыз керек. Жанагы плотту лодканы үйлөш керек. Жок, ал тартканда эле өзү үйлөнүп мындай болуп калат. Ачылып, буф этип ачылат. Ачылганда шамал менен алны сизден алып кетсең, сиз эч качан алды кууп жетпейсиз. Ошондуктан дайым биз жип менен байланган самолетко. Бирок ал ошол плоттун үстүнө чыгып алгандан кийин, жанагы кайыктын, резиновый кайыктын үстүнө чыккандан кийин, экинчи маселе ошол жипти кесиш керек болот. Болсо алып кирип кетет. Болсо алып кирет океанга. То есть ошол моменттерди биз кайра сен муну кармайсың, сен мында секундна по секундна биз билчик. Анан дайыма оң бутумда мен бычак байлап жүргөм. Себеп ошол жипти убагында кесип калуу дегенчи. Анан албетте бизде радио маяк, анан телефон спутниковый, анан GPS болгон. Анан жанагы балык кармаганга анда шаймандар, крючоктор, жанагы кыл. Анан эң негизгиси туздуу сууну опреснять этип иче турган калганга. Анан анын эмеси оңой эле экен. Биз интернеттен карадык, опреснитель деп. Бул биз Орто Сай базарынан клеенканы аласыз. Кадимки жөнөкөй клеенканы. Могу көйнөгүңүзбү же чачыкпы, бир сүлгүлөрдү алып туруп, ошол океандын суусуна алып туруп эле салып туруп, клеенканын ичине салып, клеенканы бууп коебуз. Анан сууну күндүн ысыгынан ал бууланып, анан үстүнө чыккан тамчыларды ошо бир жерге ылдыйлатып, ошол жерге кичине банка коюп коюш керек. Ошо тамчылап сууну берет. Айланып түшөт. Ошондо суткасына биз 200-250 грамм суу алса болот экен. Эми 2 кишиге болгондо 100-150 грамм. Мындай өлбөгөнгө мындай шарт бар да. Деп расчет кылганбыз. Эми Кудай анын бетин ары кылсын. Бирок эң күлкүлүү, эми азыр эми күлкүлүү деп айтып койсо боло берет.
акулалар менен кантип күрөшөбүз деп биз себеби эми элестетсеңиз океанга түшүп калды. Эгерде эми бул моделирование, биз мындай чыгабыз, тигиндей чыгабыз. Бирок эми караңгы маалда самолет отказ берсе, сиз океан каякта экенин көрбөйсүз. Биринчиден, экинчиден күндүзү болгондон кийин бирок толкун бийик болсо, сиз самолет кандай угол менен келип, кандай удар болот, аны билбейсиз. Ал удар болгондон кийин сиз акыл эсиңиз сознаниеда болосузбу же болбойсузбу, же ал оодарылып кетип без сознания болсоңуз, сиз самолет менен бошо кетесиз. Ну, кстати, пакистанцы таки ушундай эле болду. Алар эмгиче табылган жок. Бизге чейин пакистанский экипаж. Ну, мне кажется, алар центровкадан болду окшойт. Ошо океанда жоголуп кетти, табылбайт. Өтө ылдый. 3-5 километр ылдыйда аны алып чыгыш мүмкүн эмес. Ошондуктан биз расчетторду кылып аттык. Анан акула менен кантип күрөшөбүз деп билбейбиз. Анан издеп лазер таптык. Интернеттен лазер заказ кылдык. Лазер бизде баягы кызыл лазер болот го, анан көк лазер болот экен. Аныкы болсо жашыл лазер болуш керек экен. Бирок инструкциясын окуп көрдүк, англисче жазылыптыр. Инструкциясында айтыптыр, ушул лазер менен сиз акуланын көзүнө тийишиңиз керек депчи. Анан биз окуп алып күлдүк. Элестетсеңиз, акула сизге келе айтса, сиз момунту чалкаласаңыз, анан көзүнө кантип болот? Өтө аябай спокойный адам болуш керек да, момунтип мээлеп атып көзүнө. Акула келе айтканда сиз ушу көзүнө мээлешиңиз керек деп. Эми Кудайым анын бетин ары кылсын. Алла Таалам өзү сактап, өзү алып келип ушинтип аман эсен араңарда отурабыз. Кыргызстанда негизи агай, бул жигиттин айтып атканынан эмнени түшүнсө болот? Мусулман адамга эмне бар ушунда? Биздин Рамазан орозо тарбиясындагы бир чоң нерсе жатат. Бул Кудай Таалага болгон ишенимди бекемдеген нерсе турат. Туура айтып өттү. Акыл жөн берилген эмес. Эсеп ар бир зарыл болгон себептерди колдонуу бул пайгамбарыбыздан калган жол болчу. Пайгамбар дагы өзүнүн жашоосун, өзүнүн мыйзамын, өзүнүн башкаруусун, өзүнүн мамлекеттин түптөөсүнө келген ушу эң алгачкы күндөн тартып зарыл болгон себептерди акылды колдонуу менен аны иштетип, бирок акырына келген учурда эң керектүү кадамды таштаган учурда Аллага ишенип туруп таштоо. Мен ойлойм, бул киши эгерде Аллага ишеничи болбогондо, бардык нерсени чочулап отуруп эмне кылмак? Муну кечиктирип, кайсы аркы жылга жылдырайынчы, балким самолеттун да күчтүүрөөгү чыгып калат. Же болбосо дагы 2 моторлуусу чыгып калат. Же болбосо дагы бир мындайча айтканда кандай акыбалда болбогондо дагы баягы эмнени учкучту сактап кала турган бир парашюттардын же камералардын чыгып калат болуш керек деп күтсө болот эле да, бирок эмне бул кишиге жардам бергендеги бул кишинин неси Аллага болгон таваккул. Рамазан карап көрсөңүз, биз күндүгө ичип аткан суубуз, күндүгө жеп аткан тамагыбыз, күндүгө коолашып отурган келинчегибиз, мындайча айтканда эмне болуп атат? Бизге адатта 11 ай биз көнгөн нерсе. Бирок биз 18 сааттык убакытка биз эмне кылып атабыз? Токтот. Бул мен үчүн эми мына сааттан могу саатка чейин мага болбойт. Сен парданын артындасыңбы? Сен жабык үйдүн ичиндесиңби? Сен күндүзсүңбү? Сен караңгыдасың, түндөсүң? Сен үчүн Аллага болгон тобокелиң, Аллага болгон ыхласың бул нерсени эмне? Жолотпойт. Ошондуктан Алла Таала субханаху ва таала хадиси кудусийде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга үйрөткөн хадиси кудусийде адам пенденин аткарган бардык амалы өзү үчүн боло берет дагы, орозосу мен үчүн. Ана орозосуна мен өзүм гана кайтарым берем. Сооп берем. Эмне үчүн Кудай Таала менин намазыма анткен жок, менин зекетиме анткен жок, менин машакаттуу барып бир айлап жүргөн ажылыгыма антып айткан жок. Көрсө бул пенде менен Кудайдын ортосундагы болгон сырдуу бир иш болот экен. Илгерки алымдарыбыз өздөрүнүн ар бири өзүнчө иш тутканда эч кимге көрсөтпөй туруп аткарган бир ишти өзүнө эмне кылат экен? Адат кылат экен. Аны эч кимге көрсөтпөйт экен, эч кимге айтпайт экен. Калыс.
Бул жөнүндө да хадис дагы бар. Баягы билесизби, 3 киши жолдо баратып, үңкүргө түшүп, үңкүр жабылып калып, анан чыга албай калган учурда анан бирөөсү чыгып кеңеш берет эмеспи? Эми бизге жардам, биз кыйкырсак эч ким укпайт. Биз кассак дагы чыга албайбыз бияктан. Бирок бир гана жардамга берип келе турган улуу жараткан өзү. Эгерде биз ошонун алдындагы жасаган сырдуу нерсебизди алдыга коюп суранайлык деп. Мына ошол сырдуу иштердин бири орозо болсо, ошол орозо биздин ыхласыбыздын аркасынан аны ишке ашып атат. Караңыз да. Бул ыхластуулук, Кудай Таалага болгон тобокел. Билесизби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рубба дирхамын сабака алфа дирхам деген сөз айткан. Караңыз. Кээде 1 сом 1000 сомдон ашып кетет дегенди айткан. Эмне себептен? Кантип ашышы мүмкүн? Математикалык жактан дагы эсептеп карап көрсөк мүмкүн эмес бул. Аны таразага салсак деле айырмасы бар, эсептесек деле айырмасы бар. Мындайынан койсоңуз деле, мындайынан койсоңуз деле 1 сомго 1000 сом аша албай турган нерсе 1000 сомду. Бирок ашса болот экен деген жер бар да. Ал эмне дегенде бул биз айтып аткан эмне? Кудай Таала астында Кудай үчүн деген ыхластын аркасынан ашып кетет экен. Карап көрүңүз. Кайсы бир киши мүмкүнчүлүгү бар, анын чөнтөгүндө, үйүндө, кассасында 1 миллион сому бар. Эми ушул жак чекесин берип коеюн деп не кылды? 1000 сомун чыгарды. Кайсы бирөө бар, чөнтөгүндө 2 сому бар, бирок ошону дагы бирөөсүн алдыдагы мен байлыгымын жарымы болсо дагы бул Алла үчүн деп туруп не кылды? Коркпой туруп, чечкиндүүлүк. 1 сом 1 миллион сомдон ашып кетти. Ал жарымын берди. Ал жарымын берди. Эгерде ал кишинин мен ушул 1 сомду берүүчү Алла деген ыхласы, таваккулу болбосо, же мага рызкы жеткирүүчү Алла дебесе, ал байлыктын жарымын бермек беле. Мына ушул анын сыры эмнеде? Ыхласта. Ошондуктан мен ойлойм, биздин кыргыз элинин, журтунун баатыры катарында белгилүү болуп калган Саид байкебиздин, мен ойлойм ушу ыхлас айтып атпайбы, чөнтөгүмө дайыма Куран салып жүргөмүн деп. Кандай болгон учурда дагы мен Алланын колундамын. Чындап келген учурда. Биз жерде жүргөн мезгилде, велосипедде же унаанын үстүндө жүргөндө чочулайбыз, эмне болуп кетет экен деп. Бирок бир канча километр бийиктикте, ар кандай океандын үстүндөгү шамалда, өзү айткандай шамал бир эле келген учурда андай болгондо да кичинекей самолетторду 20-30 метрге ыргыта коет. Ал барып кайра оңдолгонго чейин сен Алланын колундасың. Ошондон Алладан ыраазы болсун сизден. Рахмат. Бул саякатыңыз чындап эле биз үчүн чоң сабак болду. Устаз, Аллах разы болсун. Мен азыр Сайызбектен суранам, бир окуяны айтып берилсин. Мен канча жолу уксам да уккум келе берет, өзүм учуп бараткандай, ушул учурда өзүм учуп бараткандай болом да. Бирок алдында бир уртамга бир танапис жарыялайлык. Жакшы болот. Ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Көрсөтүүнү улантабыз, түз эфирде 5-каналда Орозодо 30 күн. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн бизде конокто Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын окуу билим бөлүмүнүн мүдүрү Устаз Аким Эргияшев жана ушу жер шарын айланып чыккан биздин баатырыбыз, учкуч Сайызбек Салиев конокто. Сайызбек, өтүнүч, жанагы булуттар жабылганда өтүп кеткен окуяны айтып берсең? Бул окуя Филиппинге жакын болду. Биз уже Тынч океанды өтүп калган элек. Понапай деген Микронезияда арал бар. Ошол аралдан биз Филиппинге учуп баратканда Гуам деген, уксаңар керек, Американын Кошмо Штат аралына караштуу Гуам деген арал бар. Ошол Гуамдан өткөндө харикейн деп коет, бул тайфун. Тайфундардын дагы өзүнүн бышып жетилгени, анан кийин жылган өзүнүн циклдары болот да. Бир өтө быша элек кезде биз өтүп кетели деп аракет кылганбыз. Анан биздин эсеп дагы ушул тайфун сааттын жебесине каршы буралат. Бул куюн да эми, куюн. Куюн. Ошол куюн. Деңиздеги куюн. Куюн. Ошол куюндун шамалын биз колдонуп, май экономдоп, ошол шамалдын күчү менен биз Филиппинге жетип алалы дегенбиз. Саке, кечир кой. Куюндун диаметри канча бар? Диаметри бир 80-100 километрдей болот. Бул 100 километрлик куюн. Куюн болот. Анан биз ошонун четинен өтүп кетебиз дегенбиз. Бирок биз өтүп баратканда биринчи 2 тайфун болуп атканда, 2 буралып аткан. Бирөөнүсүн жакшы эле өттүк, шамалын жакшы колдонуп, бирок Гуамдан өтүп экинчисине келгенде
видимо, метеопрогноз туура эмес болуп калганбы, тез жылып биздин алдыбызга уже четине жетип калдык да биз. Күйүн алдыңардан чыгып калды. Алдыбыздан чыгып. Эми бул бир замат деле алдыңан чыга албай калат. Момдай булуттар болот, ошо булуттарды аралап самолет менен кете бересиз. Анан ушу бир кезде келгенде эле келип такалдык ушул океандан 12 километрге чейин бийик капкара бир дубал болуп калды. Анан сол жагы дагы, оң жагы дагы мындай кеткенге мүмкүн эмес. Мындай бир 70-80 километр. Анан капкара бир дубал. Аралыгыңар канча ошондо дубалга чейин? Дубалга чейин 20 километрдей. Бул замат эле да. Замат эле. Анан ичинде жаркылдап чагылгандар, анан ушул жерде калып калат окшойбуз деп бир оюм кетти. Анан жаан башталды. Саке артка кайсы болбойбу? Артка кайта албайсыз, себеби май жетпейт, бензин жетпейт. Сиз жете албайсыз, бензиниңиз жетпейт, баары океанга түшүп каласыз. Только алдыга кетиш керек. Анан ошондо ошол аралда, Понапай аралында бизге бир ошол местный пилот, летчик ошол айтканда, эгерде абдан кыйналып калсаңар, лучше океан жака ныряйт. Суу менен тиги булуттун температурасынын айырмасынын эсебинен 120-150 метр айырмалык болот. Кыйырдан суу менен астына. Анан жок дегенде силер ошо самолеттун положениясын контролировать этесиңер. Анан биз ошол эске келди, давай океанга деп, океандын ылдый жагына кылдык. Момундай сол жагымга карасам, толкундар 8-10 километр болуп, шамал уруп атат, жаан чаап атат, бизди 15-20 метрге ыргытып атат. Анан экөөлөп кармап атабыз самолетти. Саке, эмнеге булуттун ичине кирсе болбойбу? Булуттун ичине кирсеңиз, булуттун ичинде чоң процесстер болот. Сизди 5 жолу оодарганда сиз билбей каласыз, асман каякта, океан каякта. То есть будет беспорядочное падение в океан. Ошондуктан очень важно положение самолета контролировать. Карап туруш керек канатты эч качан самолетти оодартпаш керек. Оодарды дегенде эле уже ылдыйлап чыгат. Анан 100 ушул 100 метрде кетип аттык, бир 20-25 метр ушундай аябай чаап атты, жаан жүрүп аттыр. Ушул оң жагын карасам бир момундай бир жаркыган бир айнектей болуп калып калды, агарып турат ушул терезедей болуп. Анан айттым, Йонас, направо деп, оң жака бурдук кетип аттык. Жылчык, агарып жылчык. Ошол жылчыкка кетип атабыз, ыргып атат бизди. Анан ошол карасам, ошо жылчыкта жабылып баратат. Тез газды бер деп, газды берип, самолет менен келип турган момунтип өткөндөн кийин мынтип карасак, анан шып этип жабылып калды. О, Алла Таала дедим, ошол бизге ошол жылчыкты көрсөткөн. Ошол гана ушу бир Алла Тааланын бир колдоосу болду. Миңдеген кыргызстандыктар, ой, аман эсен келгиле, биздин кыргыз желегин алып жүрөсүңөр. Ошол аман эсен келгиле деди. Анан Алла Таала дагы ушу ырайымын берди, ушул кичинекей эл булар. Кичинекей учак, ушулар ушинтип жер жүзүн айланабыз деп, ушундай чоң ишке аттанды деп ырайымын чачтыбы. Ушул жогору жактан эле болду деп ойлойм. Азизбек, бул нерсеге кандай кызыгып калгансыз? Бул бала чагыңызда кызыккан нерсе беле? Эми кандай идея келди эле, кандай бул проект болду эле? Мен ойлойм, ар бир адамдын турмушунда алдында бала чактагы эңсеген немелер эң мындай ошол тынчыңды койбойт. Тынчыңды койбойт. Ар бир адамдын ушул кыялы турмушуна сезим берет. Анан бул учкучтардын арасында дагы альпинисттер Эверестти чыкса үстүнө, биз да ушул жер жүзүн айлана турган бул ушу бизге Эверест катары болот да. Анан мен жөн эле айланбай, ушу кыргыз желегин, Кыргыз Республикасынын 25 эгемендүүлүгүнө 25 жылдыгына деп арнап, ушу кыргыз желегин алып алып, жер жүзүн айланып келдим. 2016-жылы. Жана айтып атсам, мен ой келип атат ага, эгерде Кудай көрсөтпөсүн, баары артта калды. Эгерде ушул учуу ийгиликсиз болгондо, менимче көп адамдар мокоп калса керек эле. Ооба. Болбойт экен деген нерсе. Ооба. Ансыз деле азыр кыргыздын жаштарын бир нерсеге демилгесин көтөрүү оор азыр. Азыр мындай бир бизде ошо 25 жылдык тарыхта көп нерседен басып калганбызбы, өзүбүз болбойт деген сөзгө көнүп калганбызбы? Мен Сайызбектин учуп кеткенин укканда, жаман ушундай ичим ачышты. Болот экен го, эмнеге мен учпадым? Болот экен го муну. Аллах разы болсун. Эми бизде калган убакыт бар. Дагы бир 2 мүнөттөй убактыбыз бар, устаз.
ушул убакыттын ичинде мен өтүнөм эли журтка эркин микрофон ушу Рамазан тарбиясынан сиз 1 мүнөттөй, Саке, сен 1 мүнөттөй айтып берсеңиздер. Албетте, убакыт ушунчалык тар болгондуктан биз аракет кылалык. Тарбия деген өтө кенен бир чоң мектеп болчу да. Чоң мектепти биз кыска убакытта бере албадык. Бирок мен ойлойм, сиздин берүүңүздү булар биздин телекөрүүчүлөр үзбөй көрүп турган болсо, Рамазанга тиешелүү болгон сабактардан көбүрөөк пайда ала алышат деп. Бирок эң негизгиси бул орозо айынын ичиндеги болгон негизги маселелер бул эмне өзүбүздүн жүрүм турумдук адамга тиешелүү болгон баалуулуктарыбызга, ошол эле учурда адамдарга болгон мамиледен тартып Кудайга Таалага болгон мамилеге чейинки чектерди өз ордуна калыптандырып алсак, балким ушул нерсе калган 11 ай үчүн дагы бизге эмне болуп берет, бир дем болуп берет деген мен тилек калын айтып өтөм. Аллах разы болсун. Сиздин сөзүңүздү улай мен көп калктарды көрдүм да. Дагы эле ошо Филиппиндерди айтайын. Салыштырмалуу биз орой калып болот экенбиз. Аябай күрөс калып болот экенбиз. Анан бири-бирибизге мындай ырайымы жок мамиле кылганчы. Мен айтып берейин, Лавак деген шаар бар Филиппинде. Миңдеген мотоциклисттер. Светофор жок, момту бири-бирин аралап эле. Бирок бирөө-бирөөнү жакалап, бирөө-бирөөнү сен эдеп сөкпөйт, урушпайт. Ушунчалык сабырлуу, ушунчалык нерсе. Ушул орозо айында дагы биз канчалык бири-бирибизге сабырлуу, канчалык мындай мамиле кылсак, ошол мамилени бир сактап калсак. Ошол орозонун деми кыргыздарга мындай жүрүм турумуна, адебине берген мамилени ушул немесин сактап, эмки орозо айына чейин ушул ырайымдуу болуп, кыргыздар ушу бири-бирине жакшы мамиле болсо деп сурайм да. Кабыл кылсын тилектериңдерди. Эми мен да моюнда аманат. Мынагу биздин партнерлорубуздан күйүн, кыргызча айтканда, кургол чыгарбайт куттуу үйдөн бу Let's Go адал ичимдиктери, Ратана шириндиктери, анан халал эт продукциялары устаз. Ооп тиесиздер баарлыкта. Рахмат. Анан мунагу ушу чыгарып аткан жигиттердин өтүнүчү. Рахмат. Тааныштарга, билгендерге жолдоп коюңуздар. Канчалык сатып алса сообу да бар. Мунун дүкөндөрдөн толук түшкөн кирешети ушу жетим-жетилерге. Мазза шербет, Мазза шербет. Мазза шербетин мазза кылып ичеткенбиз да. Аллах буйрса. Рахмат. Эми урматтуу Кыргызстан, ушу менен бүгүнкү берилген 40 мүнөттү колуман келишинче чын ыклас менен агай айтмакчы. Иштегенге аракет кылдым. Кемчилигим болсо кечириңиздер. Жетишпегендигим болсо келечекте оңдогонго аракет кылам. Аллах Таала бардыгыбыздын үйүбүзгө, өзүбүзгө, бизди курчаган коомубузга, мамлекетибизге жакшылыктар менен ыроологон болсун. Жана Аллах насип этсе, эртең дагы ушундай убакта жолугабыз. Кудай буйрса, эртең дагы эки эң сонун инсанды мен чакырдым, келет. Кудай буйрса дагы жакшы маектер курабыз. Анда орозоңуздар кабыл болсун. Эртеңкиге чейин. Саламу алейкум.